Анан тияка Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. سمار وقينا زنمار برحمتك الرحمن الرحيم. اللهم بارك. мектеби бул өзү ушу агып бармагана кошулуп ушул жерде өзү салган экен өз колу менен. Өз колу менен. Өз колу менен азыр китсең көрөсүңөр, жагактагы магы коюпчу. Ну, ошондон бери оңдолгондо өз колу менен кылган бе? Өз колу менен жасаган. Бул тарыхта. Бул байлык да вообще. Муну карабайсың. Ойлор. Биз барып 20 сомубуз да бар. 20 сомдо жүрөт. Тетиги бул мечит болгон турбайбы? Бул мечитте бул Мечит болгон турбайбы? Алдагы имам отура турган жер турбайбы? Ушуга көңүл бурулбай атат. Сабаттуу киши болгон да. Бул минбар экен бул дечи. Таласта Манастын күмбөзүндө Байымбет Абдурахмановдун Тоолук молдонун өзүнүн жазганын латын менен жазган экен да. Анан мен колунун сулуулугун ушунчалык немеси өз колу менен жазган, сыясы менен жазган чыгармасы ошого үчүн. Анан сиз азыр айтып коюп атпайсызбы, ошо кол сулуулук депчи. Бунун өзүнүн оокаттары могу жерде турган, азыр сыртка чыкканда көрөсүңөр. Өзүнүн Тоолук молдонун урпактары музей салышкан, урпактарычы. Жана азыр сыртка чыгасы эки таш турбайбы? Анын ичинде эмелер бар болчу. Оокаттары. Чебересин Тоолук молдон. Муну өз колу менен кылган го дейм, мунун барына, эгер Анан ошол оокаттары азыр деген Тоолук молдонун Тоолук молдон айылдык. Бирок чебересин. Анан ошол Тоолук молдонун оокаттары азыр мектебинде эле мындай эле турат да, музей дагы эмес жөнүндөчү. Бир күндүк айлык баянабызды берейик, жогорку кеңеш дегенде 280 миң сом акча чогулду. Бир күндүк айлык баянабыз. 2 күндүк десек 500 миң да 500 миң сом оңдоп коебуз. Ушуну көтөрүп ушундай кылып койбойюк го. Биздин ушу депутаттардын салымыбыз болсун, ошол жака бул. Анан фракциянын депутаттарына кол койдуруп. Сметасын чыгаргыла. Бир жакшы неме кылып туруп акчаны каражатты биз ушу табып берейик. Анан Проектси керек, жакшынакай. Бул жигит өзү архитектор. Бул жигит өзү архитектор, өзүнүн команда. Бул мен азыр архитектурасында эле бул как раз тапшырма берип туруп чийдирип. муну Бекжан Байкер аркылуу байланышкан да. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dual boys болот экен, не бересиң? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحمد لله رب العالمين برحمتك آمين الله أكبر. акча жылкыга кеткен, казга чучуп кеткен акчага китебин чыгарыш керек. Китебин чыгарып окуучу чыгарыш керек. Мына азыр көрүп атпайсыңарбы? Турдакын Усубалиевди нарындыктар тааныбай калса Тоолук молдон ким тааныйт анда? Сүрөтүн алмаштырып 100 жыл болгон Турдакын Усубалиевдин сүрөтүн нарындыктар тааныбай калыптыр. Нарындын мэри тааныбай калыптыр. Анан Ак Талаанын акими Тоолук молдо ким десе билбейм ушу. Мен да кулагыма тааныш улат айтат да. Ошон үчүн китебин чыгарыш керек. Аракет кылсаңыздар, жардам берип койсоңуздар, баары Идеология катары пайдаланыш керек да. Азыр Тоолук молдодой баягындай бетке айткан, чоңдорду сындап эметкен, адилеттүү, калыс адамдар, аксакалдар азыр азайды да. Ошого дефицит болду азыр. Ушуну улам даңазлаш керек. Мына ушундай болгон. Буну мындай бир Ошондой адамдар тарыхта калат деп. бетке айткан. мындай кылыш керек да, жанар ошо жакка неме кылганда мындай ат чабыш той кылбай эле ошо бул киши манасчы да болгон. Бул киши жазуучу да болгон. Акын болгон экен. Акын болгон. Анан кийин акындардын айтышыгысы болот. Анткени даңазаланат. Бул өмүр бою калат. YouTube'да жүрөт. Ошо Тоолук молдонун 160 жылдаган казак кыргыз акындарын айтыш деп. Анан казактар чыгат. Анан кийин манасчылардын, дастанчылардын, комузчулардын бул мындай чыгармачыл адамдардын тою болуш керек. Творческий спортсмендердики эмес. Анан күрөш кылып эле анан кийин Жумгалдан келген Болот жеңди, эң иштен Таластан келген Нияз жеңди. Эмне кереги бар? Туура. Анан көчө китебин чыгарып, ошону документалдуу фильм тарттырса, бул эстетикалык неме болот. Жанагы ролигин кайра кайталап көрсөтүш керек. Ооба. Аябай мындай курс жазылган да. Отке карабайсың, ошол кезде мына 1,5 кылым мурун дагы карабайсың, мына ошондо атеист, окумуш күчөгөн
Кудай жок деген бирок ошого карабастан мына бул толук молдо атабыз мына медресе өзүңүз көрүп атасыз. Минбар, намазкана, ошол жерден Кудайды да таанытып, исламды да жайылтып разносторонний направление менен иштеп турду. Салттуу дин деп коет. Салттуу дин, ата баба каада салт, бүт Манаста ошол теги диндер ичинде туура кылган. Ат жазганды окутуп бирден көп бир жерден көрөндө. кыскан, бир жеринен болбой ачып.